Убакытты туура пайдалануу ийгиликке жетүүнүн дагы бир сыры десек жаңылышпайбыз. Айчолпон да өзүнүн ар бир мүнөтүн туура багытта колдонууга аракет кылат. Азыркы тапта жогорку окуу жайлардын биринде студент. Өзүм кесибим боюнча психолог болом. Негизи анан адам бир иштин мастери болуш үчүн негизи 10.000 саат сарпталат деп айтышат. Ошол 10.000 саатты мисалы биз жумасына же болбосо күнүнө бир убакытты бөлүп, жумасына ушунча убакыт кетет деп бөлүп алсак, аябай туура болот экен. Каарманыбыз окууга да, иштөөгө да, түрдүү иримдерге барууга да жетишет. Бош убакыт боло калса эле китепти колго алам дейт. Буга чейин ал 100гө чукул китепти окуп чыккан. Айрымдарыбыз убакыт жок деген сөздү көп кайталайбыз, бирок бул туура эмес. Адамдын каалоосу болсо убакыт табууга мүмкүн. Убакытты туура пайдалануу үчүн пландарыңызды же эмне кыларыңызды жазып, аларды бөлүштүрүп коюу керектигин айтат. Кичинекейимдеги каалоомдун бири бул пианинода ойноо болчу. Анан мен 8-классымда барганда апам менен ошо музыкалык мектепке барып пианино курсуна жазылайын дегенде аябай кеч болуп калды деп мени алышкан эмес, тилекке каршы. Анан Борборго келгенден кийин ошол кыялдарымды орундатуу максатында курска жазылып, өзүмө жаккан бир чыгарманы үйрөндүм. Айчолпон буга чейин бир канча сынактарга катышып, өзүн мыкты көрсөтүп, байгелүү орундарга ээ болгон. Мисалы, кызга сеп сынагына жана атайын алып баруучулар үчүн өткөрүлгөн таймаштарга катышкан. Алдыда муну менен гана токтоп калбастан, дагы түрдүү иримдерге жазылууну пландап жатканын белгиледи. Коомго пайдасы тийген келечекте өзүнчө бир личность катары көргүм келет. Ошондуктан мен өзүмө дагы да болсо көбүрөөк өзүмдү өнүктүрүүгө, дагы көптөгөн нерселерди үйрөнүүгө өзүмдү арнашым керек. Ошондуктан убактымдын көбүн ошол өзүмдү өнүктүрүүгө сарптайм десем жаңылышпайм. Айзада Нурадилова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, таң маанай берүүсү.